Günahlarımızı geçirsin, rayımına bölösün, daracağızı büyük kılsın. Allah'ım özüne gün sayın yakındatsın. Özünü süyüsün. Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dan süyüsün. Kur'an'dan süyüsün. Bardık Müslümanların süyüsün. Allah'ım barızga nasip kılsın. Al-Fudayl İbni İyad degen ulu alımlardan bolganda. Bu kişi aytat, negizi pende Allah'ın altında süykümdü bolsang boldu deydi. Adamların aldında koru olsa dele eştek emes deydi. Biroq Allah'ın aldında süykümdü bolsang boldu bu. Sen tanılbasaң da eştek emes, seni biri mактабаса da eştek emes, adamların aldında koru olsaң da eştek emes. Negizi Allah'ın aldında süykümdü bolsaң boldu. Makam Allah'dan. Туғандар ошон үчүн айтылат, жашоо кыска, канча калганы өтө аз. Адамдын ошо унутпаш керек да, адамдын ар бир демичи бул саналган. Ар бир дем алып, дем чыгарган сайын өмүрү азаят. Көбөйөт эмес да. Жүрөктүн соккондору дагы саналган. Ошон үчүн бактылуу адам ким? Бактылуу адам туура пайдаланган адам. Дүйнөгө келди, кетет, баары эле эч ким калып калбайт. Бирок туура пайдаланган адам ал бактылуу адам. Туура пайданы ким алат? Ким Куран менен жашаса, Курандын чечмелесин хадистин нуру менен нурланса, мына ошол адам пайда алат тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу насааттарын эч качан унутпайлы. Бирибизге айтып жүрө турган насааттар бар. Өзүбүзгө эстете турган насааттар бар. Пайгамбарыбыз айтат, өзүңдү өлүктөрдүн тизмесинде эсепте. Дүйнөдө бир жолоочу катары жаша. Хадистерден карай турган болсок, субханалла, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайерде болбо Алладан коркуп жаша. Жамандык кылып алсаң, аркасынан жакшылык кылып кой, аны жууй турган, өчүрө турган. Адамдар менен жакшы мамиле. Бизде Алладан сурай турган туруктуулук деген бар. Истикамат дейт. Ишенимде, ибадаттарда, кулк мүнөздөрдө Алла субханаху ва тааладан туруктуулук сураш керек, ихластуулук сураш керек. Ихлас менен кылынган аз амал бул өтө чоң, улуу даражага жеткире турган салмактуу сооптор жеткире турганга себеп. Алла Таалам мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жиберди. Пайгамбарыбыз эң таза жашоону үйрөттү. Эң пакиза жашоону үйрөттү. Эң берекелүү, эң жөнөкөй, эң уяттуу жашоону үйрөттү. Пайгамбарыбыздын ар бир хадиси адам баласын оңдогонго, туура багыт көрсөткөнгө, дүйнөдө дагы ахиретте да бактылуу болсун деп. Түбөлүктө Алла Таалам бейиштен орун бериш үчүн мынакей ушу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир хадиси. Бейишке кире турган бир да нерсени таштаган эмес. Дозокко түшө турган дагы эч нерсени таштаган эмес. Бардыгын айтып кеткен. Ошон үчүн Пайгамбарыбыздын улуу хадистеринен Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ана Аби Хурайра радhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة. Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала кыямат күнү айтат экен. Айнал ал-мутахаббуна ли жалали. Кайда менин жалалым, мен үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр кайда дейт экен. Ал-йawm udilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Бүгүн мен аларды өз райымымдын көлөкөсүнө жай берем. Бул күнү эч кандай көлөкө жок мен райымдын көлөкөсүнөн башка. Маниси кыямат күнү Алла Таала бу дүйнөдө бири-бирин Алла үчүн жакшы көрүп жүргөн адамдарга даражаларын көрсөтүш үчүн ушуну жарды салат экен. Айна деген бу сураш үчүн эмес. Алла субханаху ва таала буну
жар салыш үчүн айтат. Кайда жүрөт экен мына? Кайда жүрөт экен деп. Кайда деп издеш үчүн эмес. Алла бирөөнү издебейт ал. Бардык алдында. Бирок бунун мааниси ушул. Алла субханаху ва тааля нида деп коет. Бул суал эмес, суроо эмес. Нида, жар салып, чакырык. Не дейт буну? Мынакей. Бири-бирин Алланын ыраазычылыгы үчүн гана, эч кандай Алланын ыраазычылыгына, кудайлык мухаббатка башка нерсени киргизбеген да. Бунун белгиси эмне десе? Аллаху акбар. Бирөө жакшылык кылса, же болбосо сага мындайча айтканда жамандык кылсын, мухаббат Алла үчүн гана болсун. Жакшылык кылып бере турган болсо, ошонун жакшылыгы үчүн болуп, жакшылык кылбай койсо, мухаббат азайып кетип, жок. Мухаббат Алла үчүн кармаш керек дейт. Жакшылыкпы, жамандыкпы айырмасы жок, бирок мен буну жакшы көрсөм, Алла үчүн жакшы көрөм. Ушундай адамдарга дейт. Буну Алла субханаху ва тааля эмне үчүн ушундай жар салып атат? Такриман лахум ва таъзиман. Алла таала ошолорго сый урмат көрсөтүү максатында. Кыямат күнү Алла таала ушу жар салат. Бул Алла тааланын кабар берип атат бизге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу. Эй Мухаммад алейхиссалам үммөттөрү, силер ушул мүнөз менен мүнөздөлгүлө. Бул кандай мүнөз экен? Сүйүү мүнөзү. Экинчиден, сүйүү да кандай десе, калыс Алла үчүн сүйүү. Сүйүү бул жакшы нерсе. Жек көргөнгө караганда сүйүү жакшы нерсе бул. Мухаббат бул жакшы нерсе. Бирок экинчиси, ал ошо сүйүү эмне? Нафстын каалоосу негиз болбосун сүйүүдө. Негиз Алланын өкүмү болсун. Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйүү. Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйүү. Буну кандай дейт? Кыямат күнү абал өтө оор болот. Тамаша күн эмес ал. Өтө корко турган, өтө кыжалат боло турган. Ошондойдо Алла субханаху ва тааля баарыбызды сактасын. Мына күн ушунчалык канча миллион километр узак жатып, кандай ысыктыгы тийип атат, ушул башына келип калат да, калайык калктын башына. Алла таала алып келет, хадисте келет, 1 милге чейин дейт. 1 мил ан жерде эле да. Кактап коет да. Адамдын өзүнүн денесинен чыккан терге чөмүлүп калат. Кээ бири тизеси күнөөсүнө жараша тер чыгат. Кээ бирлеринин тери, денесинен чыккан тери жүгөн болот дейт. Оозуна чейин кетет экен да. Бул хадистерде келгени бул туугандар. Эми ошол жерде эми дозоктун отунун караңыз. Оту, анын жалыны, анын илеби, анын табы кандай кыйын махлуктарга. Ал убакта ушу өзгөчө амалга ээ болгондорго гана, ошолор гана кичине салкындабаса, ошолорго гана салкындык берилбесе, көлөкө берилбесе, башкаларга көлөкө жок дейт. Ал жакта эми кыямат күндө азаптын түрлөрү бар. Бирөөсү мынандай азап да. Өзгөчө амал кайсы? Алланын ыраазычылыгы үчүн, жалалы үчүн бири-бирин жакшы көрүү. Алла таалам кимге тоофик берсе, бу дүйнөдө бири-бирин жакшы көрүп жүргөн болсо, Алланын ыраазычылыгы үчүн, ошол кыямат күндүн коркунучтуу абалынан кутулат булар. Кандай кутулат? Алар көлөкөдө болот, амандыкта болот, рахатта болот. Бул дүйнөдөгү кылган амалына али кыямат башталып элек. Эсеп китеп башталып элек. Пилсирот бар, бейиш, дозок бар. Ошого чейинкини алдын, буларга кушка бар. Белек ушундай болот дейт. Силер салкында көлөкөдө тура бергиле, булар күндө какталып, дозоктун жалыны келип турат, илеби тийип турат буларга. Бул ошондой туруп турсун депчи. Хадистерде 3 түрлүү сөз келет экен. Зиллуллах таала, Алланын көлөкөсү, зилла аршихи, Алланын аршынын көлөкөсү, ва зилла амали салих, жакшы амалдын көлөкөсү. Эми субханалла, Алла тааланын көлөкөсү дегени, Алла таала bundan таза зат. Аллада көлөкө жок. Көлөкө бул жисимде болот, мындайча айтканда бир нерселерге болот. Алла таала bundan таза зат. Бунун мааниси туугандар, биздин которганда айтканбыз, Алланын райымынын көлөкөсү.
атак Алла субханаху ва тааласы. Бизде сөз бар го, тиги падышанын көлөкөсүндө жүрөт да ал. Мааниси эмне? Ошону сактоосунда, көзөмөлүндө, колдоосунда жүрөт деген сөз да. Көлөкөсү деген сартан кечке көлөкөсүндө жүрөт. Түнү каякта көлөкө? Падышанын. Бизде деле элибизде ушундай көлөкөсүндө жүрөт деген мааниси ушул. Түшүнүктүүбү? Анын сактоосунда деген сөз. Анын көзөмөлүндө. Алла субханаху ва тааланын колдоосунда деген сөз да. Мына адамдарчы. Алланын көлөкөсү деген. Аллахтын райым көлөкөсү. Алланын аршынын көлөкөсү бар. Же болбосо эми ушул жерде Алланын аршынын көлөкөсү, же бул да хадисте келет. Же болбосо адамдын жакшы амалынын көлөкөсү. Айтылат да, кыямат күнү адам баласы өзүнүн садакасынын көлөкөсүнө жараша болот. Жакшы амал адамга көлөкө болот. Өзгөчө садака амал. Уқба ибн Амир Жухани радиаллаху анхудан риваят: "Кулли имриин фи зилли садакатихи хатта юфсала байнан нас, ау кал юхкама байнан нас." Ар бир адам өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө болот, адамдардын ортосунда чечим чыкканга чейин. Чечим чыгарылат Алла субханаху ва таала эсеп китеп башталсын деп. Мына ошого чейин туугандар, эсеп китеп анан уже кийин амалына баштала берет. Ага чейин садакасынын көлөкөсүндө болот экен. Демек, садака берип туруш керек деген маани. Садака, Аллаху акбар, өтө чоң таасирлүү амал. Алла канча көп бердиңи карабайт. Алла субханаху ва таала канча ихлас менен бердиң, канча кыйналып туруп да бердиң. Мынаны каралат. Ошого жараша сооп берилет. Ушундан улам мына хадистен Марсад ибн Абдулла бу киши ла юхтиуху яума илля тасаддака фихи ка'катна ва басана ва каза. Бул күн сайын садака берет экен да. Күн сайын. Шу бир кичине бир шыйrak болсо дагы, кичине бир пияз болсо дагы, же ушу окшогон картошка, бир нерсе кыскасы садака кылат экен да. Себеп дегенде эртеге кыямат күнү адам баласы өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө болот деп атат да хадистечи. Ошондон мурат алхамдулилля, ким канчалык садака бере турган болсо, ошого жараша алхамдулилля Алла таалам тияктан сый урмат көрсөтөт. Эми мына жердеги айтып атканы ар бир адамдын көлөкөсү өзгөчө. Алла субханаху ва тааланын аршынын алдында Алла субханаху ва таала хадисте келет, 7 түрлүү кишиге арштын көлөкөсүнөн орун берет дейт. Ал күнү арштын көлөкөсүнөн башка көлөкө болбойт. Себеп жерди түп-түз кылып коет. Бир дагы тоо, дөңсө, үңкүр, чукур, жар, кокту болбойт. Түп-түз болот, жер түз кылып коет. Күн ушул жерге чейин келет 1 милге. 7 түрлүү адамга жараткан Алла таала аршынын көлөкөсүнөн жай берет. Ошонун эң биринчиси ал-имамул адил, адилеттүү жетекчи. Адилеттүү жетекчи. Ким арабызда жетекчи болсо, эми Алла бардыгына жетекчи боло бербейт. Онун бирөөсү болот мисалы. Же 100-үнө 1 болот, же 1000-ине 1 болот, 1000 башы, 100 башы. Же болбосо дагы бир 100 миңине 1 болот, бир районго. Же болбосо дагы бир 500 миңге 1 болот областка. Же болбосо миллиондарга 1 болот бадыша. Кыскасы кандай жетекчи болбосун, 2 адамга жетекчи болсо дагы адилеттүү болсо ошого ушундай орун берилет экен туугандар. Бул жерде жетекчилерге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кызыктырып атат адилеттүүлүккө. Адилеттүү болсоң дүйнөдө тиякта Кудай кааласа арштын көлөкөсүнөн орун аласың. Адилеттүү болсоң, тияка бияка тартпасаң. Ва шабун наша фи ибадати Рабби, экинчиси жаш жигит ибадатта жаштыгын өткөргөн. Жаштыгын пайдасыз нерселерде, күнөө нерселерде, исрап, шайтандаганда, арам нерселерде, напс-парастарда жок. Жаштыгын машаалла ибадатта кармап өтүп кетти. Себеп дегенде гары адам улгайган сайын о жаштагыдай күнөөгө кызыгуу болбойт. Жүрөгүндө боло бергени мененче, бирок аны кыла албайт ал. Үчүнчүсү, варажулун калбуху муаллакун фил масажид. Кимге арштын көлөкөсүнөн жай берет?
кимдин жүрөгү мечит менен байланган болсо, мечит менен байланган, жүрөгү мечит менен байланган, өзү жумушта жүрөгү мечит менен байланган, көчөдө жүрөт, жүрөгү мечит менен байланган, үйдө отурат, жүрөгү мечит менен байланган, базарда жүрөгү мечит менен байланган. Машаалла. Мына жүрөгү мечит менен байланган киши кайсы жерде болбосун, жүрөгү мечит менен байланган, мечитти жакшы көргөн. Эмне үчүн? Алланын үйү. Мечит жөнөкөй нерсе эмес. Ал-масжиду байти кулли тaqi. Кудайдан корккон оолиялардын үйү. Оңоло турган, тазала турган, Алла менен байланыша турган үй. Мына ушу кишиге дагы Алла субханаху ва таала аршынын көлөкөсүнөн жай берет экен. Ва раджулан тахабба филла иштама алейхи ва тафаррака алейхи. Эки киши Алла үчүн бири-бирин жакшы көрүшөт. Эки жолукса дагы, коштошсо дагы. Эмне үчүн жолукса дагы Алла үчүн жолугушат экен. Коштошуп боптур болсо да Алла үчүн экен. Мынакей. Мына ушул адамга дагы, ушундай Алла үчүн бири-бирин жакшы көргөндөргө дагы Алла таала аршын көлөкөсүнөн жай берет экен. Ва раджулун талабатху имраату зати мансабин ва жамалин факала инни ахафулла. Мансаптагы жамал, чырайлуу аял чакыра турган болсо, аягы суюктукка, зынага, ойноштук, арам нерсеге, бул жок. Не дейт? Инни ахафулла, мен Алладан коркомун деп. Арам нерсеге барбай, нәпсисин тыйган. Бул жөнөкөй аял чакырган жок. Мансаптагы акча дүнүйөсү бар. Экинчиси жөнөкөй эмес, сулуу аял чакырса, жок деди. Мен Алладан коркомун. Имандан ажырап каламын мен. Аллахтын наразычылыгы. Андан кийин оражын тасаддака ахфа хатта ла та'лама шималуху ма тунфиqu ямину. Бир адам садака берет, ушундай жашырын берет. Эл көрсүн үчүн эмес. Эл мактасын, кожо көрсүн, риякөрлүк үчүн эмес. Садака берет, неге? Аллаху акбар, ушундай жашырып садака берет. Оң кол менен берген садаканы сол колу билбейт. Алымдар айтат, оң кол менен бериш керек экен садаканы дейт. Садаканы кайсы кол менен? Оң кол менен бериш керек. Садаканы оң кол менен бериш керек. Оң кол менен бергени сол кол билбейт деп мына пайгамбарыбыз оң кол менен. Жакшы иштерди оң кол менен кылыш керек. Садаканы да оң кол менен бериш керек. Бул жерден ишин алхамдулилlah садаканы өзүнчө айтып кетет мынакей. Кандай. Ва раджулун закараллаху халиян фафадат айнаху. Жана Алла субханаху ва тааланы эстеген эки көзүнөн жаш агызган. Алла тааланы эстеп, "Ва амма ман хафа мақама раббихи ва наха нафсанил хава фа иннал джанната хиял маъва." Ким өзүнүн робусунун алдында тургандан коркуп, нафсисин кармаса, анын кийинки кадамы эле бейиш. Тура турган жайы, бара турган жайы бейиш болот. Кийинки хадис. Ан Аби Муслим Хаулани قال حدثني معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu пайгамбарыбызды мындай деп айтканын уккам. Алла айтат дейт. Пайгамбарыбыз айтты. Хадиси кудсида. Мен үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр al-mutahabuna fi jalali lahum manabirun min nur, аларга минбарлар болот. Нурдан жасалган минбарлар болот. Пайгамбарлар жана шейиттер аларга карап суктанышат. Минбар бийик жерге орнотулат. Мындай бийик болот да, жөнөкөй жерде эмес. Минбар дейт ошол. Булардын жайы дагы бийик, отурган жерлери. Даражасы дагы бийик да. Бул Алла Тааланын дагы башка бир сый. Кимге? Алла үчүн жакшы көргөндөргө биринчи сыйды айттык. Көлөкөдөн орун берилет деп атабыз. Экинчиси мына жердеги сыйды кандай деп атат? Башка өңдөгү сый. Ал кайсы? Нурдан жасалган минбарларга отургузат экен Алла Таала. Ким бири-бирин Алла үчүн жакшы көрсө, ошолорду нурдан жасалган минбарларга отургузат. Ушундай нур адам баласы алхамдулилlah тамшана турган, суктана турган. Пайгамбарлар суктанат экен. Шейиттер суктанат экен. Охо, мына деп. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тили аркылуу Алла Таала бизге
бизди кызыктырыш үчүн, ушул улуу макамды жакшы көрүш үчүн, ал кайсы? Алла үчүн жакшы көрүү деген. Ошого Алла Таала ушуну айтып атат да. Ошон үчүн эгер силер итак эле жашайсыңар, итак эле адамдын жүрөгүндө сөзсүз бир жака мухаббат ойт. Бирөө итин жакшы көрөт, бирөө мышыгын жакшы көрөт, бирөө чычканын жакшы көрөт. Биз адамдар жакшы көрөйлү, мусулмандар жакшы көрөйлү, Алла үчүн жакшы көрөйлү. Даже ушунча атыңды жакшы көрсөң да Алла үчүн жакшы көр. Балаңды жакшы көрсөң да Алла үчүн жакшы. Мына эми кыямат күнү нурдан жасалган минбарларга, ошо минбарларда булар отурушат экен да, турат экен. Булар эми ошо белги катары болот экен. Бийик белги, башка адамдар ага көрүп тура турганы ага жетпейт. Бул аламат белги болот алардын. Себеп дегенде руфатил макан далилун ана руфатил макана. Бийик жай бул мартабанын бийиктигине далалат кылат тургандар. Эми бу дүйнөгө минбарларына салыштырып болбойт кыямат күндөгү бериле турган. Бул өзгөчө нур бул. Же болбосо бул жарыктыкты дагы күндүн жарыктыгы, же болбосо электричествонун жарыктыгына салыштырып болбойт. Себептен бул жерде Алла субхана ва таала кыямат күнү кандай нур берет? Ал башкача нур ал. Бардык пайгамбарлар суктана турган нур, шейиттер суктана турган нур. Себеп дегенде аларга берилген сый, улуу неемат, ошон үчүн алхамдулилла суктанат. Суктануу уруксат. Көрө албастык уруксат эмес да. Динибизде гыпта деп коет. Бул суктанса болот. Ал кандай суктанганы? Ушудагы болгон нерсе менде деле болсо экен. Көрө албастык кандай? Ушудагы болгон нерсе буда жок болсо экен. Менде болобу болбойбу кызыктырбайт. А бул көрө албастык, бул арам. Бул конкретный арам тургандар. А суктануу бул жакшы. Машалла, бул эми Алланын жолунда сарптап атат, мечит салып атат, көпүрө салып атат, больница салып атат, Куран окуп атат, ажылыкка, умрага барып атат, даватка чыгып атат, илим алып атат. Машалла. Кандай болбосун жакшы иштерге, кана менде да ошондой болсо, кана мен дагы сарптасам, мен да ошо даражага жетсем деген аракет, бул жакшы. Талап кылынган нерсе. Ал эми экинчиси, баягы буда болбосо экен, бул эмне үчүн ушундай көтөрүлүп кетти? Эмне үчүн бунун иши жакшы? Эмне үчүн бул оңолуп кетти? Бул болбой калса экен деген тилек, бул хасад деп коет, көрө албастык, бул арам тилек. Бул болбойт. Эми пайгамбарларга булардын макамы бийик. Анан кантип суктанышат ушуларга? Алла үчүн бири-бирин жакшы көргөндөргө Алла Таалам кыямат күнү нурдан жасалган минбарга отургузуп койсо, пайгамбарлар суктанат деп айтып атпайбы биздин пайгамбарыбыз? Пайгамбарлардын даражасы бийик го. Алар Алланын алдында эң махлуктардын урматтуусу, жогорку мартабалуулар го. Ушуга Аллама Мунави рахматулла алейх мындай деп жооп берген. Алла Таала кыямат күнү ушундай бир баалуулук берет дейт, бири-бирин жакшы, Алла үчүн жакшы көргөн адамдаргачы. Эгерде пайгамбарлар, шейиттер ошо күнү суктанса, болбосо алардын даражасы бийик болуп туруп дагы ошолорго суктанмак дейт да. Бирок аларга суктанбай эле турат дейт. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде суктанганга лайыктуу болсо, ошолорго суктанса болот дейт. Пайгамбарлар бир нерсеге суктана турган болсо, анда кайсы Алла үчүн бири-бирин бу дүйнөдө жакшы көргөндөрдүн Алла Таалам кыямат күнү нурдан жасалган минбарларга отургузат, ошолорго суктанса болот деп бул ушул киши ушундай которгон. Чечмелеп берген. Аллама Байзауи рахматулла алейх айткан, бул мындай: ар бир инсанга өзүнүн кандайдыр бир илим же амалына жараша Алланын алдында бир мартабасы бар. Сиздин бир илимиңиз же амалыңызга жараша Алланын алдында ошого жараша мартаба бар. Так. Ага башка бирөө шериктеш эмес. Ошо сыпат менен сыпатталса го шериктеш. Сыпатталбаса шериктеш эмес. Эми пайгамбарлардын пайгамбарлардын даражасы бийик болсо дагы, макулбу? Эмне үчүн суктанып атат? Ушундай дагымы бизде дагы болсо экен кошумча депчи. Мындай болсо иштегенсе болбойт. Аллама Субки рахматулла алейх айткан, бул сукта булар бейишке эсеби жок кирүүчүлөр деген. Алла үчүн ким бири-бирин жакшы көрсө,
Нурдан жасалган минбарга отургузат деген мааниси эмне дейт? Эсеп китеби жок бейишке кирүүчүлөр да ушулар дейт бул. Ал эми Мухаммад Ауама шейх дамат баракатухум, Алла өмүрүнө береке берсин, бул киши тирүү, 80-90 ортосу болуп калды окшойт. Бул киши айтат, менин оюмча дейт, пайгамбарлар, шейиттер кыямат күнү Алла үчүн бири-бирин жакшы көргөндөргө берилген макам, нурдан жасалган минбарларда отургандарын көрүп суктанышат дегендин мааниси мындай дейт. Алардын нурдан жасалган минбарларына, рахаттарына суктанышпайт, алардын мухаббаттарына суктанышат. Ал эмне дегени? Алар ушу бири-бирин Алла үчүн жакшы көрүшкөн экен да. Ошого суктанышат дейт. Ай азамат, мына. Ушу бири-бирин жакшы көрүп, Алла үчүн жакшы көргөндөр деп. Алланын мухаббатына суктанышат алар. А бул бөлөк экен дейт бул киши. Кандай болгон чакта дагы туугандар, Алла үчүн бирибизди жакшы көрөйлү. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуаларында бекем кармагыла деген, үйрөнгүлө ошо дуаны сураганды, жакшылап амал кылгыла деген. Ал кайсы? Ва ас'алука хуббак ва хубба ман юхиббук ва хубба амалин юқаррибу иля хуббик ва хуббан юбаллигу хуббак. Мындайча айтканда, Алла, мен сенен мухаббатыңды сурайм. Алла Таалада ушуну сураш керек экен да, Алла, сенин мухаббатыңды сурайм. Сенин мухаббатыңды сурайм. Жана ва хубба ман юхиббук, Алла, ким сени жакшы көрсөчү, ошонун мухаббатын сурайм. Пайгамбарлар сени жакшы көрөт, периштелер сени жакшы көрөт, оулиялар, сахабалар сени жакшы көрөт, шейиттер сени жакшы көрөт. Ошолордун мухаббатын, жана имандуулар сени жакшы көрөт, ошолордун мухаббатын жакшы көрөт. Сурайм сенен. Андан кийин сенин мухаббатыңа жеткире турган мухаббат сурайм. Так, андан кийин сенин мухаббатыңа жеткире турган амалдын мухаббатын сурайм дейт. Кайсы амал Алланын мухаббатына жеткирсе, ошол амалды жакшы көрүүнү сурайм. Сен ушуну жакшы көрмөйүнчө, сен буну амалды кыла албайсың да. Алланын мухаббатына жеткире турган амалдарды жакшы көрүү. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат, Алла Таала кыямат күнү айтат экен, адам баласы, сен мени зиярат кылган жоксуң дейт экен. Мен ооруп калганда, сен мени зиярат кылган жоксуң дейт экен. Кала я Рабб, кайфа аудук ва анта Раббул аламин. О жаратуучум, Робум, сени кантип зиярат кылайын, сен бүткүл аламдын Робу болсоң. Алла субханаху ва тааля айткан, ама алимта анна абди фуланан марида фалам таудху. Сен билбей белең, мен паланча бендем ооруп калганда сен зиярат кылган жоксуң го ошону. Ама алимта, сен билбей белең, аннака лау удтаху лаважаттани индаху. Эгерде сен ошону ооруп аткан пендемди зиярат кылганыңда, ошол жерде мени табат элең дейт. Мына Алла субханаху ва тааля хадиси кудси. Мени табат элең дегени, менин соомду табат элең. Менин сени кечире турган ыраазычылыгымды табат элең. Макамаз келебиз. Я ибн Адам, истат'амтука фалам тут'имни. Адам баласы, мени сенен тамак талап кылсам, тамак бербедиң дейт экен. Бу бендем эмне дейт экен кыямат күнү? Я Рабби, ва кайфа ут'имук ва анта Раббул аламин. Кантип мен сага тамак берейин, сен бүткүл аламдын Робусу, жаратуучусу болсоң. Алла айтат экен, ама алимта аннака истамтаака абди фуланун фалам тут'имху. Сен биле белең, сененче мен паланча бендем тамак сураганда, сен бербей койдуң тамак. Ама алимта, билбей белең, аннака лау ат'амтаху лаважатта залика инди. Эгерде сенче ошого тамак бергениңде, ошол жерде мени табат элең. Мен разычылыгымды, мен соомду табат элең ошондо дейт. Үчүнчүсү. Я ибн Адам, адам баласы, истасқайтук, мен сенен суусундук сурадым. Фалам тасқини, сен мага суусундук бербедиң.
Дагы айтат экен да: "Я Раб, кайфа асқика ва анта раббул аламин?" Кантип мен сага суу берейин, сен бүткүл аламдын робусу болсоң. Кала: "Истасқака абди фулан", сенен мен паланча бендем суу сурады эле го. Суу сурады эле го. "Фалам тасқихи", сен ага суу бербей койбодуңбу? "Ама иннака лау сақайтаху", кабардар, эгерде сенчи ага бергениңде сунуч, важатта залика инди, ошол жерде мен табат элем. Тугандар, бу хадиси кудусиде Алла Таала бардык мындай айыптардан, ооруп калуудан, тамак сурагандан, суу сурагандан таза зат. Бу бендиге айтып атат аны. Ошол жерде мен табат элең деген маанилери. Ошол жерде бендем айтып атат мынакей. Сенен сураган эле. Не сураган эле? Сенен биринчи мындай ооруп калганда ушул адамгерчиликтин талабы бар, зыярат кылышың керек эле. Сенен тамак сурады, сенен суусундук сурады, сен бербей койдуң. Ошол жерде зыярат кылганыңда, тамак бергениңде, суусундук бергениңде мен табат элең. Мааниси кандай? Мен ыраазычылыгымды табат элең ал жерде. Мен сообумду табат элең ал жерде деп. Бул Муслимдин риваяты. Бул жерде Алла Тааланын тарабынан оорулуу бендеге биринчиден чоң шарапаттуулукту Алла көрсөтүп да. Эми адам баласы ооруйт. Адам баласы ооруйт. Ошондо мусулман адам өзгөчө кыжалат болбош керек да. Алла субханаху ва таала хадиси кудусиде кыямат күнү айтып атат. Не дейт экен? Ай, мен ооруган бендемди зыярат кылган жоксуң, ошол жерде мени табат элең деп атпайбы? Карачы. Ошон үчүн оорулуу адам Алланын райымына чөмүлөт. Аллаху акбар. Имран ибн Хусейн радыйаллаху анху сахаба. Көп ооручу эле да булчу. Имран ибн Хусейн. Буга анан периштелер зыяратка келип турат эле. Алланын саламын айтып турат эле. Көп ооручу. Күндөрдүн биринде оорубай калып, көчөдө жүрсө бирөө сурап калыптыр: "Кандайсың ден соолугуңуз?" десе, "Жакшы го, бирок периштелер салам алып келбей калды" дептир. Кара, жакшы, бирок периштелердин саламы зыяраттары токтоп калды дептир. Кара. Ооруганымда келе берет деди. Көп ооруга байланыштуу хадистер алымдар айтат. Имран ибн Хусейнден келет дейт да. Ушудан айтат дейт. Ошон үчүн мусулман адамдын ооруганычы өтө пайдалуу. Күнөөлөр кечирилет, тазаланат, тообага мүмкүнчүлүк берет Алла. Өзүнө жакындатат, даражасын бийик көтөрөт. Мустажабы дуалары кабыл болгон адамдардын катарына кошот. Текеберлигин сындырат. Не кылат экен? Сында. Напсынын каалоосун азайтат. Оорганда не болот? Напсы каалоосу азая же күчөйөбү? Карадыңбы? Кая күчөйөт? Ооруган, Аллаху акбар, ооруну сурабаш керек. Аны сахабалар сурашкан. Биздин ыйманыбыз андай эмес. Биз амандык, афият, сак саламатчылыгын сурай беришибиз керек. Бир оору келип калсачы, чыйпылдабаш керек да. Кыжалат болуп кетпеш керек. Бул Алла Тааланын өкүмү менен келди, каалоосу менен келди. Бунда көптөгөн жакшылык бар деп Алладан ден соолукту үмүт кылып, ушу киши ооруп атканда, Алладан шифаны үмүт кылыш керек. Шифаны кимден? Алладан гана Алла Таала. Алла жакшы көргөн бендесине оору берет. Мына жерде ким не деп атат? Демек Алла Таала өзүнүн оорулуу пендесине гаятыт ташриф, шарапаттуулуктун эми туу чокусу айтып атат. Эгерде сен ошо мен оорулуу бендемди зыярат кылганыңда, ошол жерде мен табат элең дейт. Алла эмне деп атат? Мен ооруп калганда сен мени зыярат кылган жоксуң го деп атат. Ал эмне ошо зыярат кылбаган киши эмне деп жооп берет экен? Алла сен ооруй белең, кандай бүткүл аламдын робусу болсоң деп. Алла эмне деп атат? Жооп: паланча бендем ооруганы, ошол жерде сен барып зыярат кылганда мени табат элең. Мынакей, кара. Кандай чоң нерсе бул да. Ошон үчүн оорулууну зыярат кылуу динибизде өтө улуу баалуулук бул. Улуу баалуулук, жөнөкөй нерсе эмес бул. Арабтар иада деп коет. Иада дегени мындай да,
ден соолугу жакшы болсо ошону барып кабар алсаң аны зияра деп коет. Зияра. Иада дегени ол оорулук айтылат да. Бир мусулман экинчи мусулман ден соолугу жакшы болсо зияратка барсын. Ооруп атса иадатка барсын. Асмандан жар салуучу бир жар сала деген. Не деп айтат экен? Тибта ва таба мамшака ва табаввата минал джаннати манзилан. Сен өтө жакшы иш кылдың. Сенин басканың жакты өзү. Барганың ошо кылганыңчы. Таба мамшака сенин басканың бияка эми укмуш болду. Ошо ооруга басып баратканыңчы. Кылган ишиң дагы, басып баратканың дагы эми карап тур. Ва табаввата минал джаннати манзилан, бейиштен бир кансарай салынды саңа. Бир орунду зиярат кылып бекер эмес экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир мусулман экинчи мусулманды ооруп калган зиyaratка барса, 70 000 периште аны коштоп барат дейт Мишкатта. Канча? 70 000. Шаяху 70,000 малак. Ушундай да? Ау фи маанаху. Ушунчо барып ушунчо коштоп барат экен. Зиярат кылып аткан киши менен бардык ошого истигфар дуа кылат экен. Зиярат кылганга эми